Асылбүбү Оросулбаева дээрлик жарым кылымга жакын убакыттан бери Борбордогу Чолпонбек Базарбаев атындагы Бишкек хореографиялык окуу жайында классикалык бий боюнча балдарга сабак берет. Ал аталган окуу жайда 1979 жылдан бери эмгектенет. Оросулбаева бул аралыкта көптөгөн балет жылдыздарын жана өзү сыяктуу мыкты педагогторду тарбиялаган. Искусствонун бул түрү талыкпаган эмгекти талап кылат. Негизи балетке 5 жаштан 10 жашка чейинки балдар кабыл алынат. Талап катуу коюлгандыктан 100 адамдын арасынан 5-6 гана чыдашы мүмкүн. Мисалы, балериналардын бою узун, сөөктөрү ичке, башы кичине, жүзү жагымдуу болушу керек. Балерондордун болсо боюна жана жүзүнө басым жасалат. Ошентсе да эң негизгиси тубаса талант болушу керек. Адам кыймыл, денесинин кыймылы бул чогулуп келгенде движение, очертание, графика деп коет, хореография деп коет да. Графика бул чертеж, очертание. Биз ошо денебиз менен бийлеп, колубузду көтөрүп, кайта чүргөндө же жыгылып баратсаң деле бир минтип резко кулап кетип, мындай кандай бир кыймыл тартып калсаң запечатление болуп калат да, бутуң же колуң, башың ушундай бир фигура болуп калат. Ошон очертание человеческого тела, хореография. Балет менин өмүрүм деген 71 жаштагы Асылбүбү Оросулбаева. Бийсиз жашоосун элестете албагандыктан ушул күнгө чейин улан кыздарга сабак берип келет. Каарманын бала кезинде чолпон балетине андагы каармандарга таасирленип, бул кесипти тандап алган. Кийин билдим да чолпон балет бияка окууга келип, анан кийин баягы театрга барып көргөндөн кийин ошол азыр карасак, чолпон балетти кийин өзүнүн киносун көргөндө, бул Ирина Нурманбетовна экен Чокоева чолпон ролун аткарган. Анан кийин айдай жанагы эме болуп кетет да, эскемпирге айланып, кайта сулуу кызга айланып кетет, бул айдай экен. Бибисара Бешналиева ошол убакта аткарган. Тиги Нурдин жигит болсо, байдын баласын ал Уран Отунчевич экен, Сарбагышев. Ошо Жин Сапарбек Дюшевич Абдыжалилов экен. Ошол мугалимдер менен мен окутту. Ошондой залкар мугалимдердин арасында чоңойдук да. Оросулбаева кезинде кыргыз балетинин чолпон жылдызы Бибисара Бейшеналиевадан бийлөө чеберчилиги боюнча сабак алган. Ал Бейшеналиеванын феномени жалпы кыргыз балетинин калыптанышына зор салым кошконун, ал мектеп бүгүн да уланып жатканын айтты. Көп акта Рызбек Ирсалиева деген ага энелер дагы азыр баарын тааныйм. Мелис Асылбашев, мынакей кандай классический балетти бүтүп баары Вагановадан келишти, бирок Мелис жөнүндө мындай көбүрөөк айтыш керек да. Ал ичинде бар экен да, Алла Таала берген бул нукура кыргыздын эмесин берет да, образын берет, жанагындай нежность деп коет, ошону берет, характерлерин. Анын бийлерин азыр көргөндө кандай сонун Стани Манасы деп койгон болчу. Билим берүүнүн отличниги кыргыз балет искусствосунун түпкү көрөңгүсү бар экенин, таланттуу жаштардан да уучубуз кур эмес деген пикирин билдирди. Болгону аларды убагында баалап, билимин, талантын мекенине арноого мүмкүнчүлүк түзүү керек. Бүгүн дал ушул Асылбүбү Оросулбаева эмгектенген Чолпонбек Базарбаев атындагы Бишкек хореографиялык окуу жайында жаш таланттардын билимин арттыруу үчүн атайын Орусиядан келген мугалимдер өз тажрыйбалары менен бөлүшүп, алдыңкы окутуучуларга сыйлыктарды тапшырды. Тазагүл Эмилбекова, Жон Бектурсунов, Нью ТВ.